Kızı бар аталар бұл үч нерсени кулагыңызга күмүш сырга кылып тагып алыңыз. Эсте сактаңыз, жүрөгүңүзгө түйүп алыңыз. Биринчиден, кыз бала бұл ар дайым көлөкөдө экендигин сезе билиш керек. Бирөөнүн көлөкөсүдө экендигин сезе билиш керек. Турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн, турмушка чейин атасынын, атасы болбосо акасынын, инисинин, кыскасы эркек кишиге ар дайым аял киши муктаж болот. Бүгүн сиз атасыз, кызыңыз бар, ар дайым ишенч беришиңиз керек кызыңызга. Ал руханий жактан, материалдык, моралдык, акча жактан бар жоктон кызыңызга сиз тирек, кызыңызга сиз ишенч болуңуз. Атам бар деген түшүнүк болсун ар дайым кызыңызда. Кийин өмүрлүк жолдош тандаганда атама окшобосо болду эрим, күйөөм, болду тие берем дей турган эмес, атама окшосо гана тиемин, атамдай болуш керек мени күйөөм дей турган даражада сиз күчтүү ата болуңуз мекендешим. Ал эми экинчиден, ата болуп сиз бере турган эң жакшы нерсе бул салихалык тарбиясы. Салиха кылыңыз кызыңызды. Диний тарбияны биринчи бериңиз. Кыз баланы эң күчтүү охранасы, эң күчтүү сиз жокто барда сактап кала турган нерсе бул Куран болуп эсептелет кызды. Кызыңызга Куран бериңиз, Куранды үйрөтүңүз мекендешим. Эмне акыбал болуп атат азыр? Атасынын жанында жарым жалаңач ойноп күлүп жүрөт. Атасы менен бирге интернетке чыгып тансабайт этип жүрөт. Уят эмеспи? Сиз шорта кийип төшөктө уктасаңыз, шортаны ошо кызыңыз көчөгө кийип чыгып атат. Кудайым өзү сактасын. Ойлоно турган маселе бул мекендешим. Ал эми үчүнчүдөн, сиз беришиңиз керек болгон, кылышыңыз керек болгон нерсе бул акча маселеси. Башканы көздөн карап калбасын. Качан внимание, акча бүт бардыгы кем болгондо, ошо кыз башкадан издешти баштайт. И башкалар бул нерсени берет, бирок ал үчүн кызыңыздан бир нерсени алат. Кыздыгын алат. Сиз бапештеп 18-20 жыл сактаганыңызды алар бир күндө талкалап кетет. Ойлонуңуз мекендешим. Бул маселеде ойгонуңуз.